Табалды Пудовкин. Экинчи бөлүк. Биринчи бөлүм. Табалдыны дарга асууга сот өкүм чыгарган күнү күн кызгылтым тартып кылкылдап батты. Митаам желдеттер аны өлүм алдында да тынч коюшпады. Аны жер менен көккө, ай менен күнгө, сансыз жымыңдаган жылдыздарга, жолдош жоролоруна коштоштурбай, ач карышкыр сыяктуу талашканы кандай? Кол сунган мыкты кишилерди кордоп өлтүрүү билерман төрөлөргө эзелден өнөкөт болуп калган бейм? Мырзалар баш көтөргөндөн кек кууну, өч алууну гана көздөп калышса керек, чыны ошондойго. Караңгы камерага эрксиз күнөөкөрдү камашып, мыкаачы желдеттер колдорунун кычуусу канганча былчылдатышты эле, ал жазыксыз жаш неменин мурдунан түтүктөп аккан кан анын дагдайган көөдөнүн жая берди. Күнөөкөрдүн жолдошторуң кимдер? Алар сени өлүмдөн куткарып калышпайбы? Ошолор сага неге болушпайт? Шүмшүктөр, силердин тополоң чыгаргыңар бар Революционерлердин дайынын бизге ачык айтып бергениңде, сен келесо мынчалык азап тартпайт элең го. Ойлон, эсиңе кел. Жаныңдан үмүтүң болсо али да кеч эмес, айт, дешет каардуу 5 башкесер. Канчалык кыйнап кысташса да, өлүм алдында турган күнөөкөрдөн булар бир ооз жооп ала алышпаганына ыза болушту. Шайлары ооду. Желдеттин бирөө ажалга буйрулган жаш жигитти керилип туруп чыкыйга муштап жиберди да, колу ооруганына чыдабай, "Ох!" деп тар камерада кыжырланып калчылдады. Баш кесмек бар, тил кесмек жок да. Мындай кыйынчылыкта ал түк тилин тарткан жок. Ушундай кыйноого кишинин кишиси чыдаары белгилүү го. Табалдынын денесине канындай сиңген революциянын жалынын заардуулар кайдан өчүрө алышмак эле. Мыкаачылар Табалдыны 33-чү камерага бекем камашты. 24 сааттан кийин болгон өкүм боюнча Жуке уулун кырчындай солкулдаган жаш кезинде өмүрүн соолутушмакчы болушту. Төрмөнүн түрү суук. Далай азаматтардын башын жуткан камеранын ичи канжыттанат. Өздөрүн ырайымдуу дешип санашкан жана алгычтар эмеле кайра келишип, мунун жанын сууруп алышчудай көрүнсө, Табалдынын үмүтү, тилеги башкада. Канжар, ок, кылыч, дарга асуу. Анын көз алдына элестеп келе калса да, мейли, бул күндөрдө баштан өтүп кетер, дейт ал. Адамдын жаны таттуу. Адам баласы асыл жандан кантип аша кечкиси келсин. Душман биротоло жайратканы жатышса, Табалдынын кабак кашым дебегени кызык. Ушундай кыйын учурда кээ бир кишилер касташкан жоосунун алдында тизе бүгүп, кол куушуруп, жанын сактап калчу эле го. Ушул туткунда ошентер бекен? Жукенин уулунун андай жалакайлык кылар түрү жок окшоду. Ал өзүнүн катуу жазага тартылганын билет. Аны көздөгөн максатынан чыдамгайлык, кайраттуулук ажыратпагандай сезилет. Эгер булар мени түп ордум менен жалмаса, анда мендейлер менен кан жолдо бирге жүргөн тилектеш курбуларым көп, дейт ал. Көрдүн оозу көрүнүп турса да, коркууну, жалакайлык кылууну бул жигит билер эмес. Мунун ушунчалык кайраттуулугуна, чыдамкайлыгына кас душмандары да таң калышат. Желдеттер аябай кордошуп кетишкенде, Табалды муңайбастан бел байлап, бирге жүргөн жолдошторунун эсен соо болушун тилейт. Ындыны өчүп, жылдызы жерге түшпөдү. Табалдынын азап тарткан шапайыңкы ак жуумал жүзүнө тамылжып, тарам-тарам кызыл жүгүргөнү кебетесинен ага күч кубат берген сыяктуу. Дүйнөдө ойдон күлүк эмне бар? Адам ойго түссө, ал 2 сааттын ортосунда анын кыялы зыпылда учкан бойдон ай ааламды аңтарып чыгаары белгилүү го. Табалды кыйналганына карабастан, келечектеги көрөр күнүнөн, ичер суусунан, көздөгөн чексиз көп максатынан деле үмүтүн үзөр эмес. Жазыксыз жерден жок жала менен жазага тартылгандардын далайынын түбүнө жеткен түнөргөн караңгы камеранын ичинде ал ары бери баскысы келет. Ээн жайкын басуу кандай жыргал. Бирок алы жок, ордунан козголо албайт.
Tulku boyu бүт какшайт. Колу бутундагы оор кишен мунун сай сөөгүн сыздатат. Көзүнөн чаар чымын учат. Бирок анын кебетеси мурдагыдан да сүрдүү көрүндү. Достор, мен силерди унутпайм. Тилеген тилегибиз бир деген анын айбаттуу коңур үнү караңгы камеранын ичин жаңыртат. Минуттар жарышып, сааттар сабап өтө берген сайын Тавалдынын каны жерге тамар маалды өтө чыдамсыздык менен зарыга күтүшкөн падышалык желдеттердин өңдөрү кумсарып, канын ичине тартат. Ооба, ошол учурда мунун чогуу жүргөн күйүмдүү жолдошторунун кебетелери көз алдына элестеди эле. Ошол элестер ага чоң демөөрүн болду. Атүгүл кээде алардын кыял жоруктары эсине түшө калганда жалгыз болсо да бырс күлүп жиберет. Күнөөкөр термеле терең ойго түшүп кеткенде анын бирден бир эң жакыны өмүрлүк жары Катя «Сен эмне кыялдын түпсүз дарыясында калкылдап сүзө баштадың? Деги бай болгур революция бүткөнчө бел байлап чыдачы, анан туулуп өскөн жериңе өзүм ээрчитип барамын» дегени эсине түшөт. Дал ушул убакта Тавалды бир нерсеге абдан зар болду. Желдеттер мунун көксөгөнүнүн ордуна буга суратпай азапты бере турган. Ал көөдөнүн дагдайтып эшик жакты тыңшайт да, анан үнүн чыгарбай ичинен «суу» деп тамшанат. Буга кашык суу беришмек беле? Мырзалар бир тамчы суунун ордуна каарды көрсөтөрү белгилүү. Ошондой болсо да күнөөкөр насиптен үмүтүн кайдан үссүн? Ал нымдуу камеранын дуалына жөлөнүп үргүлөп кетсе, дарга асуу тууралуу өкүм чыкканда Катеринанын «Бу жаш эле, аясаңар боло» деп кыйкырганы дал ушул тапта кулагына билинер билинбес угулгансыйт. Тым-тырс. Анда-санда гана кыйналган жалгыз күнөөкөрдүн күрсүнүп, оор улутунганы түнөргөн камерадан угулат. Өлүм алдында кыстоодо жаткан Тавалдыны эми кандала деген желдеттер ууктуруп талай баштады. Аяк серппей сулк жаткан неменин денеси чалкан чаккандай дүүлүгөт. Ансыз деле бечаранын денесинде кенедей чоло жерин коюшпай көк ала кылышпады беле. Арадан көп убакыт өттү. Сырттан ачкычтар шылдырады эле, ал аны түк сезген жок. Тоотпогондой жатат. Аңгыча сырттан желдеттердин бири күчүн эшиктен чыгаргандай кериле түшүп тепкенде тарс деген дабыш чыкты. Тавалды көзүн ачса, босогодо селдейип желдет турат. Ал тиги турганды деле каакы орно көрбөй, жай гана башын көтөрдү эле, анысы желдеттин өлгөндөй гыжырын кайнатты белем. «Хей, бери чык. Муну көрсөң түк тоотпойт». Тавалды буга окшогон заардуу үндүн далайын уккан. Ал буту колундагы кишенди шалдыратып, ордунан жай козголуп, камерадан чыгып баратканда анын оюна бул келди. Кош бол 33-чү камера. Сен кимдерди шум өлүмдүн колуна салып бербедиң? Булар сага гана сыйынышат. Мейли, сыйына турушсун. Бир кездерде сен да урап, жер менен жексен болорсуң. Тавалды түрмөнүн коросуна чыкканда алып кетишти деп аны аяшкандай камералардын үстүңкү чатырларына конуп отурушкан таранчылар чыйпылдашып туш-туш жакка уча катышты. Желдеттер аны дарга асчуу жерге айдап барышмак эле. Бирок аларды шайтан сайып, Азезил азгырганбы, анысын ким билсин, Пудовкинди эки конвоир дегдеңдетип, түрмөнүн залын көздөй кууп баратышат. Дарга жакка барбай, бөлөк жакка баратканына күнөөкөр анчалык таң калган жок. Балким буларда бир шумдукту ойлоп таба коюшкандыр. Падышанын желдеттери айлекер келишет да. Алар касташкан адамды жок жерден каралоого маш. Кабактары түнөрүңкү. Кылмышкерди желдеттер дегдеңдеткен бойдон округдук согуштук сот өлүмгө өкүм кылган жерге айдап баратышты. Не себептүү андай болгонун өздөрү да билишпейт. Столдо генерал-майор Усаковский демейдегисиндей ээрдик эберсип кара күчкө жылмаймыш болуп балпая тартып отурган. Мерчемдүү жерге жеткен соң Тавалды токтоп далысын кере, көөдөнүн дагдайтып, өткүр көзүн жоодурата залдын төрүн тиктеп тура калды эле, бет маңдайынан жазга жуук жүрбөй калган арык
Кырчаңгы сары айгырга окшогон, кирпичеченин көзүндөй жылжыйган көгүлтүр көзүн жылтыратып, саргыч тарткан сыйда муруттуу, чакчабаш соттун кебете кешпири даана көрүндү. Залдын ичи жымжырт эле. Көкүрөгүн өргө айдаган текебердүү сот сары курмушудай мурутун салаасы менен оңду солду сылап, сурданып туруп шашпай алдында жаткан кагазды окуганда чекеси бырыша түштү. Сот окуган бул кагазда Түркстан генерал губернатору Тавалды Жуке уулун дарга асуудан калтырып, өлүм жазасын 15 жыл каторгалык жумуш менен алмаштыргандыгы жөнүндө баяндалган эле. Сот колундагы кагазды окуп бүткөндө бер жакта какайып турушкан желдеттердин өңдөрү негедир бузула түштү. Бу кандай ырайым? Мындай боорукердик генерал губернатор таксырдын кантип колунан келди? Азирети ак падышага каршы тополоң чыгаргандарды тукум курут кылуу тууралуу генерал губернатор өзү буйрук бербеди беле? Мындай ырайым болору деле ойго келген эмес. Балким колдоруна түшкөн Табалдыны тирүүлөй кыйнагылары келишкендир. Же башкача бир шумдукту ойлоп чыгара коюштубу? Табалдынын дарга асылышы тууралуу суук кабар Ташкент шаарындагы карапайым жумушчулардын арасына тоо желиндей тарап, генерал губернатордун столунун үстүнө нааразылык кагаздар толуп кеткен. Ошол эле бекен. Анысы аз келгенсе бар кайсы ишканалардагы жумушчулардын толкуну мырзалардын жүрөгүн куйкалаган. Так ошондон кийин гана губернатор безгек болгондой калчылдаптыр. Улуктун деле башы экөө эмес, көпкө канча чалбайт да. Ансыз деле калайыктын нааразы экенин билишет. Губернатор бир чети быягынан чочуган. Экинчиден ал РСДРПнын белгилүү кишилерин айла менен колго түшүрүү максатын көздөп, Табалдыны өздөрүнө тартып алууга аракет кылмакчы эле. Жумушчулар жаш Табалдыны коргоп калды. Өлүм жазасына өкүм болгон күнөөкөргө ырайым болду. Үмүттөрүн үзгөн желдеттер айласыдан Табалдыны абактын 41 камерасына камоого мажбур болушту. Бул камерада кимдер бар? Балким ушунда журт куруткан кесептер жатышпасын. Кандай немелер болсо, жалаңгычтардан араңдан зорго кутулган Табалдыны ач бөрөдөй талашат го. Же бу камерада калктын камын ойлошкон кызыл шумкарлар камыгып жатып жүрүшпөсүн. 41 камерада көздөрүн жылтыратып жатышкан жоон топ киши жакын арада эле элдин көтөрүлүшүнө баш көз болушкан азаматтар эле. Бул саясий күнөөкөрлөр Табалдынын өлүм жазасына кириптер болгонун алда качан угушуптур. Атүгүл муну куткаруу үчүн жумушчулар жардамга акча жыйнашып, адвокат жалдап, генерал губернаторго арыз билдирип, күнөөкөрдүн ишин тез буздурушканынан өйдө бул туткундар айтышты. Табалдынын иши оң. Булар сыртта эмне болуп жатканынан тымызын өз кишилери аркылуу толук кабардар. Албетте, бул саясий кылмышкерлер Тигел Пудовкиндин өлүм жазасынан кутулганына абдан сүйүнүп калышты. Желдеттерден жапа чегип, азап тарткан жалындуу жаш революционерге тилектештери колдорунан келген жардамдарын аяшкан жок. Ар кимиси өз шыбагасына тийген нанынан өздөрү ач болушса да, Табалдыга бир үзүмдөн беришип, аны тыныктырууга аракеттеништи. Ал эң эле каржалып калган. Түрмөдө камыгып жаткан саясий туткундарга чуба өтүп жаткан күн кыскарып, түн узарып бараткандай сезилет. Булар катуу такык болгондуктан жакырчылыкты чанда гана көрүшчү. Кайтарышкан ал бут желдеттер аларды камерадан эртели-кеч түрмөнүн короосуна шамалдатып, сергиткени чыгарганда туткундар күндүн нурун көргөнгө чоң ганимет кылып калышар эле. Анткени саясий кылмышкерлерди эки жакка ээн жайкын чыгарууга катуу тыюу салынган улуктардын буйругу бар. Күнөөкөрлөр сыртка сергишкени чыгышканда, ар кимиси асмандан эмнелерди көрүшсө, камерага киришкенде ошону бир топко кеп ура беришчү. Кароолчу темир эшиктин тешигине шкаалап бакылдаганда, күнөөкөрлөргө бул сөз угулчу. «Эй, маскаралар, силер кайсы алыңарга каткырасыңар? Кокус начальник укса, силердин төбөңөрдү кандайт? Ай шордулар!» Бир аз тымтырс болот түшөт.
Тигил кароолчунун добушу билинбей калганда баягы узун сабактуу жомоктор кайра башталат. Чынында камерадагылар эркиндик үчүн күрөшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө табышмак сыяктуу сүйлөшүшчү. Калайыктын таламын талашкан ошондой кыйын кишилердин башынан өткөн эрдигин угушканда буларга чоң бел болчу. Таабалдыга окшоп бийликке каршы күрөшкөндүн жагдайын угушканда күнөөкөрлөрдүн сезими ойгонуп, кайраттана түшөр эле. Кара чырактын жарыгы араң бүлбүлдөйт. Дубалдын боорунда жана булар жаткан нардын тактайынын бетинде жөргөлөп жүргөн канталалар. Туткундар денелерин ууктура чаккан канталаны кырышканда дубалдын боору, тактайдын бети кызыл ала канга боело түшөт. Зарыгып жатышкандар ошого маашыр болушат. Күнөөкөрлөрдүн өмүрү күн өткөн сайын четинен кемүүдө. Саясий туткундар муңайышып, кабактарын чытышат. Анткендеринин бир себеби бар. Акыркы кездерде сыртта болуп жаткан турмуштан булар таптакыр караманча кабарсыз калышты. Мырзалар кенедей шырп алдырышпайт. Улуктарды жазгыруу кыйын. Кылмышкерлердин турмушу оор, тумчугуп баратышат. Кароолчуларды темир эшиктин ортоңку тешигинен күнөөкөрлөр карап, "О, мырза, тыш жакта кандай жаңылыктар бар?" деп сурашат. Кароолчу тиктеп туруп, аларга тилин чыгарып соймоңдотот. Бул эмнеси? Кароолчулар туудук болуп калышкан го. Кудай жалгаган мырза, айтыңызчы, деги тыш жакта адамзат калдыбы же баарын тегиз жалмап коюштубу? Десе, анда сакчы, шаарга маймыл алып келишти. Колукту алганга арыган короздун тою болот имиш. Дейт да, анан ал чоочуп, өз оозун баса коюп, мостоюп басып кетет. Таабалды жаңы кирген 41-чи камерадагы көтөрүлүшкө катышкан кишилерди 3 күндөн кийин бөлүп кетишти. Ошолордун кайда кетишкени таабалдыга белгисиз болду. Камерага бейтаныш жаңы кишилер келишип, таабалдынын билегине, бутуна кишендин кара тагы түшкөнүн көрүшкөндө өз жандарынан түңүлүштү. Таң калышат, чочушту. Кээ бирөөлөрү, бул соо киши эмес, кыязы бул ак сөөк мырзаларга далай сыр көрсөткөн эме го дейм, деген ойго кетишти. Мындай пикирге келген жаңы кылмышкерлерди түнөргөн караңгылык каптаганда алар түрмөнүн азабына туш келгенин ошондо гана сезишип калчылдашты. Кабыргасынан сезгенип жаткан ак саргыл киши бул камерага келгенден кийин кичине тыңып калган. Ал ыкшып жөтөлүп, арык колдору менен дубалды таянып зорго өйдө болот. Денесин араңдан зорго токтотуп, буту менен таканчыктап туруп, үлдүрөгөн көзү менен таабалдыны жал-жал тектейт. Шордун эме араң сүйлөдү. Сен падышага сыйынасыңбы? Башы калтырайт. Бирок кайраттуу киши болсо керек, чымырканып, боюн токтотуп, сыр билгизбөөгө тырышты. Мунун жанына отурган кара сакал киши аны колу менен сүйөп турду. Берки көшөрүп, таабалдыдан жооп күткөндөй телмирип турат. Кызык, мунун оюнда эмне бар болду экен? Мен өзүмө сыйынам. Таабалдынын берген жообуна тигил киши ыраазы болгондой, аны көздөй обдулуп басмакчы болду эле, бирок алы жок неме боюн токтото албай жыгылып баратып, "Азамат экенсиң", деп ал кулап калды. Жанындагы кылмышкерлер анын сөзүнө кулак түрүшө калышкан. Сары киши бир аз кыймылсыз жатты. Ал таабалдыны тикирее тиктеди. Бир окумда анын каны кайнап, ачуусу келе түштү окшойт, муштумун эшик жакка кезеп, үнүнүн бардыгынча кыйкырды. "О, дүйнө, бу эмне деген азаптуу күн? Адилеттик кайда? Каргыш тийген адамдар аны деңиздин түбүнө ыргытып жиберишкенбейм? Чындык кайда? Аны митаамдар акчага алмаштырып койгонго? Ооба, ошондой." Анын үнү каргылдана түштү. Калч-калч этип боюн зорго токтотту эле, бирок каруусу жок байкуш шалактей түшөрдө жанында турган кара сакал киши кармай калды. Болбосо желкеси менен дубалга тиймек. Ал сүйлөп кирди. "Мен 15 жашымдан бери ушул Ташкенттеги Петров мырзанын мала элем. Бала элем. Мына эми чачым агарганда тумчугуп түрмөдө өлгөнү жатам. Мен ошол каргыш тигирдин чочкосун бакчу элем.
Çoçkonun uwayын jırgap al görçü. Azabын men tartçumун. Oşol ataňa naalattın 9 çoçkosu çalgı menen çöp çapkanday kırıldı. Men kaldım balaga. Can soğugalasam da boluşpady. Çoçkolarına juguştu oorunu karasanap men juguzganday Mırza kekerlep meni günölüp sottottu. Men Mırzanın çoçkosun kastyk kılıp uu verip kırgan emişmin. Hakikat taşar desem, görse sotu janagı prokuroru oşonun sözün süйлöşet eken. Karatıp durup ak jerden menin moynuma 5 yıl delişti. Oh jasagan, uşundayda adiletsizlik bolot eken Kayda varsaň adiletsizlik. Para menen işiň bütöt. Ansız gün jok. Suuk tiyip uçuk bolgam. Akırı jalmaptınat. Sarı kişinin öňü küldey bozordu. Anın alı getip, muunu boşodu körünöt. Beçaranın jağı jap bolo düştü. Berki günökörlör biri-birin astırtan tikleşet. Uzakka sozulgan tınçtık kameranın için eğiledi. Kayra bir gıyladan soň tigil kişi es üçün jeyip armanın gozgodu. Men ömürümde balalı bol ele gelem. Bala dep zarlap jürgönde ayalım erkek törödü. Uuldu bolgonuma bir ayday bolgonda Mırza türmöge kötörü burdu. Jok degende oşol жалгызымдын gülgönün görsöm, mende arman bolboyt ele go. O japayı kamandar. Oşol жүzü karalardan mendey beçeralarga jakşılık bolbosuna emi anık gözüm jetti. Atake özge arızdan andan bir ırayım bolor dep ayalıma kan kakşadım ele. Al baykuş bürögö arız жаздырып jiberipdir. Kana Atake özden ırayım kılgany. İşengen kişibiz Mırzanın çoçkosun menden artık görgön uşulda dep alı ketken baykuş başın mıkçıp öksüyt. Al gecigesin tartıp, çoyula butun sunup, can berçüdöy kıykıldap kalganda, karasakal kişi anın başın jölöp, berkilerge akırın şıvıradı. Munun canı çıkmak boldu go, karolçuga bildirgile. Kokuz bu göz juum ketse, tigil törölөр bizden görüp жүрүшпөsүn. Bul beçaraga boorloru oruşup, kantişerin bilişpey alaktap kalıştı. Suluk jatkan oğru kişi kırkıray başlaganda, tegeregindegilerden çeypeye çıga başladı. Tavaldı eşiktin teşiğinden şıkalap, "Hey Mırza, Mırza, kiçbeyildik kılıp bir paska bergeliňizçe. Mında bir kişi jaman bolup jatat" dedi. Mıltığın iğnine taştap koygan bılçıgı japaldaş boylu sakçı murdun şor tartıp tengsele basıp gelip, "Hey, emne bolup ketdi? Su jok. Bötögöňөр kurgap ölörgünüňөр kayda? Jaňardy janybagıla" dep olundu. "Mırza, adam ölgönü jatat. Al katu oorup kalıptır." "Ölgönü jataby? Janagı 9 çoçkoga uu berip kırgan sarı şaytan go deyim. Oşol ölse durus bolar ele. Oy, anın canı taştan bek." "Mırza, al adam go. Antpey doktorga aytıňız." Надзиратель Никифоров orsok tişin körsötö ırjayıp kıtkılıktap küldü. Al bir közün jumup, başın koykoktotup, anan mostoya kalıp kardu türün körsötö tünöre süyledi. "Al kalp oruyt, kalp. Oşo ölgönde bir deme koramak bile. Ansız dele topulaң çıkargan tomoyaktar jetçet. Buga okşogondordun üçöөнүn sögünü azır ele arabaga salıp aram uzattık. Halarda özlerin özü jaylaşıptır. Öyle özdeşip korkutkulara gelişet. Tiri jürgülör gelişpese, jandarından geçse, anda meyli öyle versin. Uf, eşekler, kaş kulaktan taragan japayın adandar" dep Nikiforov suurdanıp alkıldanat. Kayda tün ortası uğan gezde beçara kişi kiçine es uçuna geldi. Muңdu beçaranın gözü jaynayt. Anın tili zorgo kürmögö gelip, "Su" dep kebersigen erdin tilinin uçu menen jaladı. Tavaldı nardan turup, kanı katkan nemege bir çoң uurtamday suu jutkuzdu. Al şordu baykuş oor dem alıp, kan talagan gözü menen tavaldyny jal tiktedi. "Mına tuğan, bizdeylerdin görgön günü uşul. Seni ölümden kutulup kaldı deşip, mına bu katarda 42-nji kameradalar düýlöşöt. Raselese mıyzamga karşı çıkkan azamatlardansın go deyim. Oşent,
Oşente bergile. Men ölsem meyli, uulum çoğoygonda namısı bolsa, Zulum Petrov'dan öçüm alar. Dep көңүлү караңгылай түшүп, ошо бойдон дымы чыккан жок. Бул кишинин сукканы качып, чачы жайылды. Табалды көөдөнүн тыңшаса, анын жүрөгү билинер билинбес араң согот. Бирок денеси муздай элегиле. Табалды анын башын оңдоп жаткызып койду. Анан терең ойго батып, нардын тактайына кырынан бир кыйлага дейри жатты. Качан үргүлөп кеткенин чарчаган неме өзү да сезбей калды. Эртеси күнөөкөрлөр үрүң бараңдан ойгонушту. Түндөгү жанталашкан кишини жабыла карашты эле, ал көзүн бакырайтып, бир гана жерди тиктеп, мелтиреп калыптыр. Маркумдун оозунан шилекей аралаш шүүшүн кан аккан. Дайымага каралашып жүргөн кара сакал ошонун маңдайына колун тийгизип, кайра тартып алды да, шорду байкуш, жүрүп кеткен тора, деди кайгырып. Баары баштарын шылкыйтышып, жерди теше тиктешти. Камеранын ичи кулак мурунду кескендей тыптынч боло түштү. Күнөөкөрлөр астыртан бири-бирин тиктеп жалдырашат. Биз дагы бир күнү ушунун кейпин кийебиз деген ойго кетет кээ бирөөлөрү. Чоң шашке ченде эки сакчыны ээрчитип, түрмөнүн начальниги камерага кирди да, өлүктү буту менен тээп көрүп, сөөмөйүн күнөөкөрлөргө кезеп, акырая карап, өзүнчө ичинен күңгүрөнө ачууланып жатты. Муну сүйрөп чыккыла, деп ал сакчыларына буйруп коюп, беркилерди бир сыйра тиктеп чыкты. Мунун киши колду болуп өлгөнүн же өз ажалынан мүрт кеткенин кийин аныктарбыз. Текшергенде булардын былыгы ачылат. Начальник боюн түзөп, өлүктүн жытынан жийиркенгендей мурдунун үстүн бырыштырып басып кетти. Арманда кеткен шордуунун сөгүн желдеттер буттан колдон алышып, камерадан дыргаяктатып сүйрөгөн бойдон корого чыгарышты. О, чиркин ай, бул не деген кордук? Муну унутушпас. Туткундар андан көздөрүн айрышпай, кейип, узатып кала беришти. Андан бөлөк колдорунан келер не бар? Ал маркумдун сөөгүн үй бүлөсү көрбөгөнүн булар билишкен жок. Бирок ошо бечара киши жөнүндө көп ойлонушту. Туугандар, деди Табалды жанындагыларга акырын. Беркилер анын оозун тиктешти. Ушу биздин арабызда төрөлөрдөн жок дегенде бирөө барбы? Албетте, мырзалардын тукуму абакка кайдан келишсин? Айыптуу болгон кимдер? Дыйкандар, жумушчулар. Букаралар керезин айтарга кудурети келбей, сөөгү ит менен кушка жем болуп, акыр чикир менен көмүлөт. Түрмө жеке эле ушу Ташкент шаарында эмес, шаар сайын падышанын түрмөсү көп. Ошол зындандарда онтоп жатышкандар эзилген кедейген багалдар экенин силер билесиңер. Помещиктерден, фабриканттардан, соодагерлерден жана ишканалардын кожоюндарынан өз эмгек акыларын көбөйтүүнү, жумуш күндү кыскартууну талап кылган мээнеткештер, кала берсе өз эркиндигин көксөгөн кишилер жапа чегип түрмөдө жатат. Мырзаларга эзүү оңой, букараларга эзиле берүү кыйын. Кордук көргөндөр ушу замандын өтө куурулганын көрүп турушат. Жумушчулар теңсиздикке чыдай алышпады. Мырзалардын уу тырмагы өпкөдөн өткөн. Ичкерки калаалардагы жумушчулар тайманбай, улуктар менен кармашкандарын күндөн күнгө күчөтүшүп баратышат. Чындыкты көксөшкөн ишчилер түрмөдө, алардын бала чакасы аш-жалаңач көчөдө. Ойлогулачы, күнөө кимде экенин. Береги кара сакал киши бай менен жер талашкан, Карабай деген чоң көпөскө каршы чыккан. Ага каяш айтыптыр. Байды кордоду деп сот муну түрмөгө көтөрүп уруптур. Ойлоп көргүлөчү замандын түрүн. Кара сакал кишинин кере карыш жаагын, жайык бетин көз жашы жайпай берди эле, тегерегиндегилер көздөрүнүн кыйыгы менен алдыртан аны аяшкандай карашат. Адамдын деми менен камера ысык. Кара сакал киши ысылап, тытык күрмөсүн чечип желбегей жамынган экен, көйнөгүнүн айрыгынан кардынын бырышы ал энтиккенде чыңалып жазыла түшөт. Мунун баарын абайлап турган Табалды кайрадагы акырын күңкүлдөдү. Дыйкандардын кебетеси мына ушул. Бул киши мурда самоорчу эле, эми түрмөдө жатат.
ишчилердин турмушун кара туман каптаган. Эзилгендердин өмүр жолу өз колдорунда эмес, мырзалардын колунда. Турмушка эзилгендер эмес, эзгендер. Мына ушул кыйынчылыктарды сезгендер чындыкты айтса, мансаптагы төрөлөр ошолорду күнөөкөр болгондой айыпташып, жазага тарта башташты. Калк азаттыкка чыкмайынча эзилүүдөн эч ким кутулбасын унутпагыла. Силер балким мени бул падышага наалат келтирди дээрсиңер. Мырзаларга карматаарсыңар. Андан коркуп бүжүрөр менде ал калдыбы? Таабалдынын сөзүн адеп уга баштаганда беркилердин көздөрү кызара түшкөн. Атүгүл булардын ар кимиси өз жандарынан чочушту. Бу кишилер жедеп жалкотой болгонунан бири-бирине билгизбей, бакан оозго дешип өздөрүнчө ичинен бүлкүлдөшчү эле качан гана таабалды эзүү жөнүндө жана турмуштун туткасына бийлик кылышкан таксырлар тууралуу өз билишинче көздөрүнө көрсөтө, ачык айтканда ага ишеништи. Кокус улукка билинсе башын жутат. Таабалды нардын үстүнө чыгып, жамбаштай жата берерде кара сакал башын ийкеп, "Ооба, сенде эр жүрөк кишилер бар" дегенче болбой аңдоостон эшик шарт ачылды. "Кана ташпакалар, учкан бойда" деп надзиратель Никифоров корсулдай кетти. Камерамдын жыт жыбырынан бузулган сасык аба жөө тумандай бир паска дейип эшиктен чыгып жатты. Күнөөкөрлөр күн жаңыдан кылкылдап уясына батып баратканын көрүшүп, андан көздөрүн айрышпады. Булар күндү неге анча суктана карашат? Жалбырактары түшкөн баг дарактар суукка калканыч боло албады. Декабрь айы көңүлсүз өтүүдө. Жылда бул маалда мындагылар чайханаларда боргулданып тердешип, узун көйнөктөрүнүн төшүн ачып коюшуп, нават менен кишмишти маймаңдап сороп отурушар эле. Негедир баштагыдай гүйлдөшпөй, кокус полиция менен жандармериялардын караны көчөдө көрүнсө, билмексен болушуп үңкүйө калышат. Алардын чоң мис табакка палоону жык-жыйма бышыртып, ортолоруна коюп, бирине бири сыпайыгерчилик менен "Кана алың" дешкендери да мурдагыдай сезилбейт. Мындан бир нече күн илгери жоон тобу каадаларынча чайханалардын биринде кужулдашып, өткөн кеткенден кээ уруп отурушса, падышалык бийликке каршы жазылган ар кыл кагаздарды полициялар тинтип таап алышкан. Муну тымызын ким таштаганы белгисиз. Анысы аз келгенсип, самоорчунун белине курчанган кабат-кабат жоолуктарынын арасынан "Эзилген күнчыгыш калкы, силер камыгып жатпай байбачаларга каршы күрөшүп, азаттыкка чыккыла, кулдуктан кутулгула" деген үндөө табылган. Полиция чайханада чай ичип чардагандардын жоон тобун капыстан түп көтөрө шыпырып кеткен. Камалгандар шаардын полициялык башкармасынын начальнигине "Биз мындай кагазды көргөн эмеспиз" дешип карганып жатып, өлгөн талганда актанып кутулушкан болчу. Самоорчудан бөлөгү чоңго пара берип жатып, керт баштарын куткарышканы али эстерине кетелек. Ошол окуядан соң булар жалкоотой болуп калышыптыр. Самоорчунун жоолугуна кагазды ким ката койгонун биле алышпай, тобо дешип жакаларын кармашып мостоюшкан. Ал нааразылык жөнүндө жазылган баракчаларды "Карабайдын малайы Алымжан Томаяк тараткан эмиш" деп молдолор шыпшынса, туура жактан ыймамдар "Жок, баланча байбачанын ишканасындагы ишчилер экен, ошолор дароо кармалып абакта жатышат" дейт. Тополоң чыгарууга аракет кылышкан так ошо бузуктар турбайбы дешет. Ак падыша куда эмес, кудаадан жуда эмес. Алланын намирине, падышанын жарлыгына каршылар жардылар. Ушу кан көчөдө сандалып жүрүшкөн берегеле кайырчылар, алардын башын айландырып кутуртушкан ишчилер имиш деп ыймамдар, казылар жаактарын жанышат. Анда чайканадагылардын арасынан "Бейбечараларга кожоюндар запкы көрсөтүшсө, анан таш көтөрбөгөндө кантмек эле? О, көрөсүңөр, ошо букаралар дагы тополоң чыгарышат, дагы көрөрсүңөр" дешип кээ бирөөлөр чын пейилдери менен калыстыгын айтышса, аларды ыймамдар, казылар, молдолор тим эле керип кете жаздашты. "О, жамагат" деп чайканадагылардын арасынан сыйда караса калчан, толмоч, кара суур киши үнүн көтөрө сүйлөдү эле, тигил шумдар аны жабыла тиктей калышты.
Сиздер андай адамдарды бекер эле ак жеринен каргайсыңар. Курулай бекеринен бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөгүлө. Ошолордун деле өз билгени бардыр. Тегин жерден өрт чыкмак беле. Ошолор кимди жек көрөрүн анык билип, анан кепшесек боло. Ушул шаардын ичинде нечен ачка да, ток да бар. Силер береги байларды, байбачаларды ошондой ырайымдуу демексиңерби? Тагы ошолор кайырын чайыр кылып жатканын көрмөксөн болосуңар, Жондон кайыш алган кимдер? Адамдын акысын жеген как ошолор. Эгер силер жанагы кишилердин жайын билгиңер келсе, мен укканымды айтып берейин. Кана, ошондон кебүрчү. Бу ким? Шашылба, сүйлөсүн. Кош, сүйлөй бер. Ошол нааразы болгон киши шариятка каршы эместир. Эзүүгө, теңсиздикке жана бирөөнүн акысын жеген сүткор, залим кожоюндарды жек көрүшөт экен. Мына ушул жерде отурган баарың селдеңерди чакчырылтып оронуп шарият айтып отурасыңар. Шариятта кишинин акысын бирөө зулумдук кылып жесин деп айтылды беле? Кана эми ошону айта койгулачы. Жок, деди амалсыздан бир имам. Эгер жок болсо, неге карабай кол алдындагы ишчилердин ак эмгегин жейт? Ал шариятка баш ийбеген жүзү карабы? Ой, сен деги кимсиң? Бу коңгуроолу көгөшек Азезил шайтан болуп жүрбөсүң? Таксыр, муну жөн жайына коюңузчу. Мунун сөзүнүн жөнү бар. Анан. Сүйлөп жаткан кара суур киши ого бетер күчөп, жанын үрөделе, тигил отургандардын баары мостоюп анын оозун тиктешти. Булар сөзгө алагды боло калганда полиция да эстеринен чыгып кеткен. О адамзаттар, неге адамдын канын адам шимейт? Кандайча бир алсыз бечараны карыпты кор кармашат? Кудай Таала пендесин бирин артык, бирин кем жараткан бекен? Ушу отурган баарыңардын дүкөнүңөр барбы? Таксырлар, мен сиздерди сыйлайм. Мен сөздүн жөнүн айтканым үчүн силер мени айыпка буйруп, жонуман 100 балак албагыла. Жанагы сиздер жек көргөн кишилер чындыкты айтышса, аларды күнөөлөшкөнүнө таң калам. Токта. Сен ушунда бир тополоң чыгарууга аракет кылган таап алды деген токмокту кыргыз жигитти көрдүңбү? Мен анын өзүн көргөн жокмун, таксыр. Ал эми ошонун жайын угушума караганда, кандайдыр бир боз атчан төрө аны атмак болгондо, ошол неме өз жанын коргоп, жанагы улукту аттан оодара тартып, чыкыйын талкалай чааптыр дешет. Сот аны дарга асууга өкүм кылса, ишчилер чуу чыгарышып, генерал-губернаторга да аттанышкан экен да, ошо айыпкерди ажалдан куткарып калышыптыр. Боорукер кишилер ал жазыгы жок пенденин соовуна калышканы жакшы болгон экен. Ошондой бекен. Ой кара тумшук. Ооба. Кудай сактай көр. Ошолор падышаны тактан шыпырып ташташпагай эле. Падышаңызды алактап калган го дейм. Оозуңа таш акмак. Бу кандай кара оозуна кан толгур эле я? Көзгө көрүнбөй мындан жогол. Кет бузуку. Бу сааттуу неме кайдан келе калды? Арба ургурдун шарияттын ке урганын көрсөң? Шарияттан мүдүрүлөр эмес. Койсоңчу. Мейли дөөдүрөй берсин. Ал киши жылт берип кеткен. Жанагы салпая кайда кире качты? Жараткан, чайды жөн ичиришпес болду. Аңгыча ар жактан полициянын карааны көрүнө калганда, чайканада отургандардын баары үңкүшүп, жер тиктей калышты. Эмеле булар менен кажылдаша кеткен кара суур киши билмексен боло буйт берип кете берген экен. Кыдырып жүргөн полициянын жанынан ошол кишини көрүшкөндө, бу баканооз тура бизди кармап бермек экен дешип баары жандары чыгып кужулдашты. Баягы кара суур неме камырабай полицияга бирдеме дегенсип тигилерди көрсөтө жаңдады эле, чайканадагылар жапырт короого чыгып, бет-бетинен житип жоголушту. Кээси эч нерсе билмексен болуп отурушат. Полициялар эки жакка көз чаптырмыш болду да, анан тигил кишиге колу менен бирдеме деп жаңдап чайкана жакты көрсөткөндө, ал учкан бойдон кайра жүгүрдү. Ошо маалда чайканада киши калбай качып жөнөштү. Көрсө, желдет тигил кишиге жумушуңа бар дегенсип белги бериптир. Бу кара суур киши Шакир эле.
Ал Карабай байдын запкысына чыдабай кармаша кеткенде Акбар Алымжандар менен кошо жумуштан сүрүлгөн. Оокаттын айынан ошондон кийин Шакир бабай түрмөгө суу ташыгыч болуп жалданган. Бул карыя калп эле табалдыны билмексен болмуш болуп койгон. Бул байкап жүрөт да, анан түрмөдөгү күнөөкөрлөрдүн арасында эмнелер болуп жатканын сырттагы Лебедевтерге жеткизип турат. Шакир чал чайканадагыларга табалдынын тагдыры тууралуу кызып кеткенинен эки ооз сөз айтканына бир чети кубанат, бир чети чекилик кылып койдумбу дегенсип өзү кайра бушайман болду. Темир жолдун башкы мастерскойунда иштеген жумушчулар башкаруучу мырзалардын алдына катуу койгон талаптарынын кээ бирлерин орундатып алышкан. Ошону менен чекелери ысып, кайдан марып кетишмек эле. Турмуш абалдары начар, турмуштары оор. Жылдар жылган сайын мээнеткечтер бийликке нааразы. Көңүлдөрү өлгөндөй калышыптыр. Булардын антишкенинин чет бучкагын мырзаларда сезишет. Жумушчулар мастерскойдун начальнигинин да көкөйүнө көк таштай тийишсе керек. Ал чуу чыкса эле безгек болгон немедей калчылдайт. Шпаковский мастерскойдо кенедей арзыбаган болор-болбош шырп эткен нерсени сезсе, ошол замат полициянын начальнигине же Орто Азиялык темир жол башкармасынын начальниги Ульянин мырзага жазат. Кыскасы, ал тигилерди да жадатып, жана чоңдордун алдында өзүнүн да ишенчилиги кетип, сыйкыры качыптыр. Шпаковский мырзанын кийинки кездердеги жазган бир каты төмөндөгүдөй эле. Кымбаттуу төрөлөр, мен үй бүлөм менен түнкүсүн түк кирпик какпас болдум. Кай бир кезде көзүм караңгылап кетет. Кандайдыр бир саат чырмаган Пудовкин деген көзгө көрүнбөгөн, колго түшпөгөн неменин элеси эсимден кетпей жаным кыйналат. Менин угушума караганда биздин мастерскойдон куулган баягы жолбун Табалды Жукеев так ошол Пудовкин Митайымдын өзү көрүнөт. Ал куугаптал сурак маалында Пудовкин мен эмесмин деп жанын сабанганына мен абдан өкүнөм. Ошонун чын экенин мурда күнү Макаров деген мастерден кокусунан билдим. Макаровдун шал болгонуна көп болгон. Андан сыр тартуу максаты менен мен оорунун оозуна бирдемени сугунта койдум эле. Ал айгаар замат силерге кат жүзүндө өзү билдирүүгө дилгир болгон. Мен кантип жөн жатмак элем. Ошол эле дейсиздер, тополоң чыгаргандарга жол көрсөткөн Илин, Филиппенко жана башкаларын ал бүт көрсөтүп жана кармап берүүгө макул болду. Ал эми ошол каар соккон бузукуларды кайрап жүргөн биздин тууган. Анын өз фамилиясы Лебедев экен. Жана Егорич деген неме экен. Дагы бир Климов аттуу желмогуз баарын Макаров да билет. Ушунун баарын андан сураштырып билген түнү мен Кудайга 1000 мертебе тобо кылып, ушулар колго түшсө атакебиз биздей төрөлөрдү куру койбос деп сүйүнгөмүн. Эртеси күн чыга не бар не жок деп Макаровдон алдап да болсо эптеп билдирүү жаздырып алганы барсам, тилекке каршы өлүмгө жетпеген ит мен жетелектен саал мурдараак үзүлүп кетиптир. Анын сөөгүн көргөндө башымы муштап кайра качсам, өлүксүздүн долу кемпири бар экен. Муну көмүүгө акча бер, менде чыгымга төлөр сокур тыйын жок деп албут долу мастан катын мени кекиртектеп маземди алды. Андан араң кутулдум. Менин баамдоомо караганда чаң тополоңду чайканадагы самоорчулар башташат окшойт. Падышага каршы кагаздарды так ошол шумшүктөр таратканын Макаров мага бүдөмүгүрөөк айтмыш болгон. Төрөлөр, чайканалардын ээлери менен кардын челкейткен ашпозчулардын куйругун бекем бурасаңар эле, бузукуларды алар товарына мен кепилмин. Сиздерди ар нерседен кабардар кылып турууну мен өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептейм. Ушул аныктамага мырзалар кантип ишенишпесин. Бу кабар тиер замат желдеттер кутургандай каарланышып, шаардагы чайканаларды бүт чаң тополоң чыгарып сапыра башташты. Калайман чыкканда жай кишилер өз жандарын ала качууга аракет кылып безишти. Тинткендердин колуна түк эч нерсе илинген жок. Көчөдө аркы терге чапкылашкан полициялар ат үстүндө сороктоп жүрүшөт. Желдеттер өздөрүнөн башка карапайым адамдарды жек көрүштү. Полициянын начальниги кара аргымактын оозун жыйбай, атырылткан бойдон каза болгон Макаровдун үйүнө жетти. Эри өлгөн күйүттүү кемпирди өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып начальник кыстай баштады. Кара кийген шордук атын какшап,
Жетим балдары көз жашын көлдөттү. Жергепенин ичин ого бетер кайгы мұң басты. Мырза мекиренип жесирдин сырын тартуунун аракетинде. Кудай жалгагыр, сиз сабыр этиңиз. Өлүмдөн ким качып кутулат? Маркум сиздин эриңиз өлбөгөндө биз ага чоң сыйлык бермек элек. Алида болсо анын үй бүлөсү силер куру калбассыңар. Ал тирүү чагында сизге жанагы бузуку кишилер жөнүндө керезин айта кеткендир. Акыл токтотуңуз, ойлонуш керек. Маселен, демек сиз ошолор жөнүндө укканыңызды, көргөнүңүздү бизге кичине айтып берсеңиз эле болгону. Муну укканда кайгы тартып турган кемпир селттей түштү. Анын жүрөгү сыздап, бүткөн бою дүркүрөйт. Жесир бет маңдайында жылмайып турган мырзаны тикирее тиктеди да, мөлтөрөгөн жашын жоолугунун учу менен сүртүп, начальникке мындайча жооп берди. Мырза, менин эрим көз жумардан мурда мага балдар жаш, белиңди бекем байлап, ушуларды чоңойт деди эле. А сиз менден кишилер жөнүндө сурап жатасыз. Начальник мырза төбөсүн жер кепенин шыбына тийгизбөөгө этият боло сылык сүйлөдү. Кудай жалгагыр, сиз менден чоочубаңыз. Мен кантип эле сизди жамандыкка кыйын. Маркум сиздин эриңиз бизге каршы пейли жаман, бузук кишилерди билчү экен. Ал оору болгондуктан билгенин бизге кабар бере албай, арманда кеткенин дайындуу адамдан биз кеч билдик. Сиз падышаны сыйлаган Кудай деген адамсыз. Сиз жашыруун жүргөн ошол кишилерди мага шыбырап койсоңуз эле болгону. Жесирдин денеси муздап, мууну калтырайт. Мырзанын көзүн айырбай акыйып турганын көрдү да, аял акыл токтотуп, анан үнүн каргылданта күбүрөдү. Мырза, ырматылык менин эрим өзү жумушчу эле. Ал кантип эле жүзү каралык кылсын? Мен ошого түшүнбөдүм. Мырза өз кезеги келе түшкөндө Жесирдин сөзүн бөлдү да, ага суроону жадырмакчы болду эле, бирок Жесир андан оголактап кеткенде, сиз билишиңиз керек, силер ошондой кишилерди эмне аяйсыңар? Ойлоңуз, сиздин өкмөткө көрсөткөн жардамыңызды биз актабай койбойбуз. Акча. Мырза, мен эми араңжан багып калдым. Сиз курулай жок нерсени таап бер деп мени кыйнабаңыз. Мен эч кимди билбеймин. Жана эрим да билчү эмес. О Кудай, силерге бир ит бизди билет деген го. Чын эле чагым кылышса керек. Мени тынч коюңуз. Жашырбаңыз. Мырза жекире сүйлөгөндө Жесирдин жанына бата түштү окшойт. Начальникти акырая карады эле, анын көзүнө жазы маңдай толмоч ак сарыгыл начальниктин сулуу өңү учурай түшкөндө, кара кийип, кан жутуп отурган кайгылуу катын кубара түштү. Төрө, кебетеңиз сүйкүмдүү көрүнөт. Абийирсиздик менен мени кыйнап, мына бу жаш чөбүрөлөрдүн убалына калбаңыз. Силер карапайым адамдарды эмне мынча эзесиңер? Жадаганда өлгөн кишини да көргө жөн жаткызбас болдуңар го. Бу кандай кордук? Кана айтыңызчы, менин эрим жанагы жаңжал баштаган кишилерди билем деп кимге айтыптыр? Ошол кишини мага көрсөткүлө. Мен аны менен беттешейин. Эми деле аянар жерим калган жок. Шпаковский төрө култулдап силерге бирдеме деп шыбырай койгон чыгар. Алдооңуз жанды жай алдырбас болду. Мырза, барыңыз. Балдарымдын жүрөгү түшөт. Бу кандай күн? Эмне деген кордук? Начальник карбаластап шашып калды. Ал жерди бир тээп, башын чайкап, алаканын шакылдатып, Жесирди жеп жиберчүдөй жекирип кирди. Сиз долу экенсиз. Мен сизге жакшылыкты кааласам, алкынасыз да. Кандайсыз? Жакшылык ушундай болчу беле, төрөм. Мырза жинда арыгандай калчылдайт. Демек, маселен сен ошондой адамдарды бизге көрсөтүп берүүнүн ордуна жашырат экенсиң да. Билем. Арамза катын. Жаны кашаяган Жесир тилин тарткан жок. Ал мырзаны көздөй жулунду. Бурчта бүрүшүп отурушкан балдары чаңырып жиберишкенде күйүттүн эме ого бетер жанын өрөдү. О, тозаккулар, жанды жай алдырбас болдуңар, урматтуулук, мынча келген соң сиз куру кетмек белеңиз. Жесир саал кыйкылдап жөтөлдү да, полисмейстерди жакалоочудай кейиптене колун арбаңдатты эле, мырза жалтактап андан оолак качты.
Ayal polismeysterge aytar sözünün ayağını uladı. Mına, men ala kеттиңиz. Baldarım ölsün. Козголоң чыгарууга катышкан мен болом. Барактарды, кагаздарды, тыюу салынган китептерди шаардагыларга таратканда мен. Атакебизге нааразы болгон да мен болушум керек. Мына мени аскыла. Атып өлтүргүлө. Уктуң булугум. Мага түрмө улайык. Мен ансыз деле түрмөдөмүн. Силердин бейбечараларга ырайымдуу улууңар ушул экен да. Жадаганда өлгөн шордуу кишини көрүнө жөн жаткызбас болдуңар го. Жесирдин жаны кашайып, күйбөгөн жери күл болду. Жергепенин босогосунда корсоюшуп турган эки полицейский өздөрүнчө чочуп үтүрөңдөштү. Полисмейстер бир бозорот, бир кызарат. Аял аны демиткен сайын ал артын кылчак карана кетенчиктеп баратат. Ал босогонун үстүн сүзүп алганда төбөсү уюй түштү. Мен ала кетпейсиңерби? Ошол Шпаковский мырзанын үй бүлөсү да бизчилеп какшап калса экен, деп Жесир сыздап буркураганда, тигил сырткы кебетеси дурус улук Невак аргымагынын үстүнө сороюп минип калган. Ошо тегеректеги жергепелерден корккон балдар чуулдап ыйлашты. Аялдардын оор дем ала улутунганы угулат. Төрө, мен мындан ары ач болом. Кишинин этин жей баштайм. Силер да киши жей баштадыңар, дейт Жесир тилин тартпай. Мунун каргылданган үнү улам барган сайын күчөп бийик чыгат. Бас жаагыңды, деген полисмейстердин каардуу үнү Жесирдин кулагын тундурду. Таксыр, бул өжөр доолу жангечти катын экен. Кетсек кантет, деп шашкалактады бир полицейский. Полисмейстер тигил чачын саксайтып чыңырган байкуш Жесирди олурая карап алды да, анан аргымагынын башын жол жакка бурду. Караңгыда аттардын дөбүртү гана угулат. Колуна урунганды камашат. Жемек болушту го. Бу кандай ырайымсыздык. Баарыбызды түрүлөй жесир калтырышмак болушкан экен. Балдар ач. Ташбоорлор. Кой, шолокто бошорду. Жергепелердин тегерегинен ошол түнү жумушчулардын зайыптары менен бала чакасынын үндөрү көпкө дейре басылбады. Буларга кошул ташыл болгонсуп, асманды кара биттер улушат. Дагы эле баягыдай түрмөдө түнөргөн караңгылык. Жалгыз гана болгон өзгөрүш, өмүрүндө мында баш багып көрүшө элек күнөөкөрлөр биринин үстүнө бири чууруп келип жатат. Жаңы келген күнөөкөрлөр саятчынын жайган торуна жаңылып чалынган шумкардай эки жагын карана элеңдешет. Тагдыр эмес, бул караңгылыкка буларды каары ыргытып таштаганын эми гана сезишсе керек. Ошолордун арасында колу уттары кишенделүү бир топ кишилер да бар. Жай күнөөкөрлөргө караганда алардын көргөн күнү оор. Берки күнөөсү жеңилдер жалакайлык кылышса, тигилердин жүздөрүнөн кайраттын белгиси сезилет. Алар мындан бир топ күн мурдараак эле айсыз караңгыда таалай талашып, желдеттерге көөдөндөрүн тосо берип кармашкан Иилин, Филиппенко, Климовдор эле. Булар таап алдынын эски достору. Бул достор тирүү болушса бир дөбөдө, өлүү болгондо бир чуңкурда бирге болуучу сапарлаш тилектештер. 15 күнү тынымсыз жандармдар жакалап, полициялар тергөөчүдөн тергөөчүгө, прокурордон сотко кубалашып, эң акырында төрөлөргө булар өтө шектүү кишилерден болуп чыгышкан. Билермандар ушуларды да жазалап, көп жылдарга дейре укуктарынан ажыратып, моокумдары канышыптыр. Эми бул кишилердин эмне болушары белгисиз. Революциячыл топтун уюткусу кайсы жерде жана ошолорго баш көз болуп турган ким экени бийликтин башында турушкан жогорку даражадагы улуктарга маалым эмес эле. Ташкенттеги большевиктерди желдеттер шаардан күнү түнү дайыма аңдышат. Алардын бир да бирин кармаша алышпай, куугунчулардын жандары алек-челек болууда. Ан сайын мырзалар да күчөп баратат. Калаадагы үйлөрдүн баарын тегиз кырка тинтишти. Желдеттер желип жортуп келатышкан кезде үй ээлери аларга дароо көрүнбөй житип кетишет. Жумушчулардын арасына революциялык кыймылды тараткан биздин тууган деген кишини кармоо кыйын болду. Түрмөнү кайтарган сакчылар берилген буйрукка жараша аягы менен какайып тик турушуп, шырп эткен шыбыш билинер бекен деген өңдү акыйып жүрүшөт. Камералардын эшигиндеги кичине тешиктен заматтын ортосунда сагалашып алдан эче тиктешет. Мынчалык аңдыгандан жадашса керек.
Жан жай албас болдук, чоңдорубуз замананы курутушту белем, дешип өздөрү да өкүнүшөт. Буттары чарчашканда араңдан зорго шилтөөгө чамалары келген надзирательдер темтеңдешип, камераларды кыдыра жүгүрүшөт. Чыны кыйналышса керек, көздөрү так эле кутурган иттин көзүндөй. Эгер сен биздин тууган деген немени бизге көрсөтүп берсең, эмне тилесең самаганыңы колуңа берели. Сен дароо акталасың дешип, алар өздөрү камакка алышкан Егорычтан сурашар эле. Ал кайдан көрсөтүп берсин? Берки Иликин менен Филиппенко болсого мастерскойдо жүргөндөн тартып эле улуктарга аттын кашкасындай таанымал болушкан. Таабалдыны адеп колго түшүрүшкөндө эле Пудовкин ушул дешип, анын сүрөтүнөн өйдө тартып алышыптыр. Мырзалардын жанын жай алдырбаган жалгыз гана Егорыч ушу чоң түрмөдө. Климов та ушунун өзү. Саясий күнөөкөрлөрдөн мында кимдер баары сыртта жүргөн большевиктик топтун өздөрүнө белгилүү. Алардан даана кабар алуу үчүн кылдаттык менен Шакир Чалды түрмөгө орноштурушкан. Суу ташыгыч тымызын сыртта болгонду бүт түрмөдөгү саясий күнөөкөрлөргө жеткирет. Чал тыштан тил алып келет. Кайра өз кишилерине тымызын тил алып барат. Түрмөдө кандай окуя болсо, ошол бүт бойдон бат эле сыртта жүргөндөргө дароо жетет. Эртели кеч түрмөнүн тегерегинен аркы терки чубап эл өтөр эле. Бийик дубалдын төрт бурчунда сакчы болгон желдеттер киши кичине эле буйдалып токтой калса, "Кеткиле, жолуңа түш!" деп бакылдашканда, бакылдаган үнүн туткундар эшиктин тешигинен тыңшай калышчу. Ошол тегеректен киши качан болсо үзүлбөсүн баамдашар эле. Таабалды менен Климовго окшогон каныккан саясий күнөөкөрлөр короого чыгышкан учурда башка камерадагы күнөөкөрлөр менен алдыртаан тымызын гана тааныша коюшканы мындай турсун, анын кандай күнөөкөр экенин да дароо билишип, анан ошолорго көз ымдашып жаземдебей даана сүйлөшчү. Эгер бөлөк камерага жаңы кылмышкер түшсө, анда тигилер ошондон жеке эле шаарда болуп жаткан ал абалды гана эмес, ичкерки шаарлардагы жумушчулардын кыймылынан да кабар угушчу. Аңдышкан жандармериялар бу жазгырганды билип калышканда, өз жандарынан чочунушуп, кароолдун үстүнө күчөтүп дагы кароолчу коюшчу. Башка иш түшкөндө адам баласынан айла качып кутулмак беле. Бу камерадагылар бөлөк камерадагылардан ар кандай амалдарды колдонушуп, андагылар менен кадимкидей сүйлөшүшөт. Жөн жатуу жок. Күнөөкөрлөр катуу шамалдын эпкениндей күйүлдөшөт. Саясий күнөөкөрлөрдөн таасир алышкан жай кылмышкерлер да улам бара-бара баш көтөрө башташты. Жандармериялар аларга бир ооз бирдеме десе эле көөдөндөрүн тосуп, "Мени жеп жибергиле, аткыла, бу көрөкчө өлгөнүм өйдө" дешкенин укканда желдеттер булар кутура башташты. Ушуларга жумуш кылдырып, сазайын колдоруна бериш керек эле деп өздөрүнчө өкүнө күйрөшөт. Башкаруучуларга кайша айтышкан күнөөкөрлөргө "Сен каңкылда вырдаба, ошолор сен түбүңө жетип ойрон кылат" дешип жеткиришет. Туткундар кээде муңдуу, кайгылуу ырларды ырдашар эле. Декабрь айынын зуулда өткөн күндөрүнүн биринде кечке жуук калайык түрмөнүн артындагы көчөгө кара таандай жайнап чогулушкан экен. Ушунча жыйналган көп кишинин мында эмне жумуш менен келишкени белгисиз. Түрмөнүн төрт бурчунда сакчы болгон желдеттер аларга "Тарагыла, эмне турасыңар?" деп кыжырлана кыйкырышат. Көпчүлүк аларды түк тоотпой, бийик сепил сөөрөйдөн жалдырап көздөр өтөт. Кай бирөөлөр кетмек турсун кайра желдеттерди шылдыңдашып, жол менен өткөн кишилерди токтотуп азгыра башташты. Улам ар кайсы жактан убап-чубап келе берип, барган сайын көбөйө башташканда надзирательдер "Тарагыла, окко учасыңар" деп жер тепкилеп чаңырышты. Камерада жаткан күнөөкөрлөр көчөдө калдайган калың эл жүргөнүн дароо сезишти. Аңгыча 41 камерадан туткундар интернационалды жабыла ырдашты эле, аларга бөлөк камерадагы күнөөкөрлөр жапырт кошулуп, үндөрүн созушканда кечке малкы закым сыртта жарданышкан калкка учуруп жеткизди. Түрмөнүн сыртындагылар да дүүлүгө түшүп кошо ырдашты. Жандармериялардын жандары чыгып, кимди токтоторун билишпей алакташып, короодо өйдө төмөн тызылдап чуркашты. Кароолчулар ар кайсы камераларга безеленген бойдон барышып, "Токтоткула, акмактар, силер эмне көрдүңөр?" деп айкырып жүрүшөт.
Tutkундар жана тигил сырттагы калың журт интернационалды ого бетер зуулдата беришти. Эркиндик бизге эч ким бербейт. Кудай да, падыша да, баатыр да, боштондукту колубуз менен алабыз жеңип майданда. Кулатмак үчүн бул эзүүнү, ээлемек үчүн энчиңди, кайраттуу баскыла көрүктү, муздатпай согуп темирди. Так ошол кезде түрмөнүн начальниги бир жактан трашманкеге отуруп, чалкалап эч нерсе оюнда жок келат эле. Көчөдөгү көпчүлүктүн жана түрмөнү жаңырткан күркүрөгөн үндөрдөн анын кулагы тунуп, эмне экенин билбей делдейип, анан трашманкеден ыргып түшүп, жүгүргөн бойдон короого кире береринде орун басары гүлдөй бозоруп, алдынан чыгып, аптыккан бойдон бакырды. Начальник мырза, күнөөкөрлөр кандайдыр бир ырды ырдап жатат. О, Кудай, бизди деле көздөрүнө илишпейт. Көчөдөгүлөрдү көргөндүрсүз. Токтоткула. Бу кандай тартипсиздик? Эх, жүзү каралар, козголоң читтер. Желдеттер чакчылекей кымгуут болду. Начальник түрмөдөн кайра бүргөдөй секире көчөгө чыкты да, көпчүлүккө карап үнүнүн бардыгынча кыйкырды. Тарагыла, тарагыла дейм, башыңарды жутасыңар. Күркүрөгөн үн кичине басаңдай түштү. Эй, сага эмне жок? Туткундарды чыгаргыла. Алар жумушчу менен дыйкандар. Силер аларды жок кыла албайсыңар. Ха-ха-ха-ха. Жашасын жумушчулар табы. Тарт тилиңди иттин уулу. Адам, эй, булар кантишет? Бизге эркиндик керек. О, журт, азаттыкка чыккыла. Узун көчөнүн имерилиши жактан атчан полициялардын карааны сороктоп көрүнө түшкөндө, калктын арасынан кимдир бирөөнүн "Полициялар келатат, тарагыла" деген үнү катуу чыкты. Аттардын дүртү улам жакындаган кезде калың топ туш-туш жакка жайылып тарай баштады. Кыйкырык кымгуут ызы чуудан кулак тунат. Кимди ким билсин, атчан полициялар калк чогулган бурчка жеткенче күүгүм кирип кетти. Өз эрдиктерин калың топко көрсөткөнү келишкен полициялар көпчүлүктүн шаары менен мында келишкен карыган чалдарды жана жаш балдарын колунан жетелей келишкен боюнда бар аялдарды курчоого араң үлгүрүштү. Эх, муну уюштурган баягы биздин тууган менен Егорыч болуш керек. Үлгүрө албай жаза басып калдык, деп өлгөндөй өкүрдү полицмейстер мырза. Ошол окуянын эртеси күнөөкөрлөргө ченеп бычып бышырылган ысык аталааны сугунтушкан. Чийки ботко таңдайларына жабыша калат. Ачкалык адамды далай азапка салары бышыкко. Чала кайнаган боткого бечаралар өпчап өзөк жалгашканы кебетелеринен көрүнүп турат. Артыкча албеттүү кишилердин 5 кашык атала кардына как жумуруна жук болбойт. Эртең менен тамак маалы аяктар замат сакчылар жандарын үрөп аркы терке чуркашты. Түрмөнүн начальнигинин таманы жерге тийбей безилип жүрөт. Булардын жанына анчалык эмне күч келди? Ал контордон чыгып надзирательге колун жаңсап, анан артын кылчактап каранат. Мундирчен майынан баспай калган, башы кипкичинекей, гүл түйгөн киши ыңгырана басып келатат. Бул прокурор эле. Анын арт жагында кече шагысынган ызалуу полицмейстер төрө. Ал адатынча башын оң жак ийни жакка кыйшайтып, жерди буту менен таптай басып ээрчиди. Мырзалар кырка камераларды кыдырып жүрүштү. Чоңдор күнөөкөрлөргө шарт түзүп, кам көрчүдөй өздөрүн көрсөтүүгө тырышат. Ар бир киши түрмөдө өзүн кандай алып жүрүү тууралуу чоңдор кайра-кайра камерадагылардын кулагына кумдай куюшту. Андан кийин падыша камактагыларга канчалык ырайым кылып жаткандыгы жөнүндө кайра-кайра какшашты. Россиянын кээ бир шаарларында тартипсиздикти чыгарган бузук кишилердин катуу жазага тартылгандан улам биринен сала бири козгошот. Мырзалар сөздөрүнүн эң акырында кече кечке жуук ырдалган интернационалга токтолушту. Ошону кээ уруп жатышып, өздөрү чочулашып элеңдешет. Аны ким үйрөттү? Кандайча так ошол учурда калк түрмөнүн тегерегине жыйыла калганы жөнүндө токтолушту. Ошондо бир кеп бар, муну баштап жүргөн коммунисттер болуш керек, силер аларга ишенбегиле. Чоңдор сылык сүйлөмүш болушат, бирок кебетелерине карасаң ачуулуу. Төрөлөр 41 камерада камыгып жаткан күнөөкөрлөргө келишип, кара күчкө алардын ал жайын сурамыш болушту эле.
Бирок андагылар жабыла чуулдашты. Төрөлөр, бизге ийне жип берилсин. Деги мончого түшөр күнүбүз болор бекен. Адабий китеп окубадык. Ансыз да караңгы элек ого бетер сокур болмок болдук. Прокурор сыр билгизбей мостое калганда, полисмейстер мырзанын каш кирпеги бузула түшкөнүн өзү да сезбей, бирдеме дечүүдөй обдул деле түрмөнүн начальниги дагы бир бале болбосун деп чочуп кетти. Прокурор саал ойлонмуш болуп, кылмышкерлер берген суроого жооп берчүдөй оңтойлоно, көөдөнүн кере боюн түзөдү. Аны билүүгө сиздер анча эмне кызыктыңар? Падышага соо кишилер барышса атылмак беле. Алар тополоң чыгарууга дилин койгон бузуку жана козголоңчу кишилер болуш керек. Ошолор баштарын өздөрү өлүмгө кармашкан. Айып кимде? Так ошолордун өздөрүндө. Андайларга убал жок. Падыша ошондой мытайымдарды жек көрөт. Силерге эскерте кетүү менин мойнумдагы парзым. Мындан ары мындай жаман жолго түшкөндөр тууралуу билүүгө кызыгуунун силерге эмне кереги бар? Демек жаш күнөөкөр сага ошондойлордон оолак болуш керек, деди ал байкабай таабалдыны сөмөй менен кезеп көрсөтө. Россиядан куулган немелер Ташкентке качып келишет да тыюу салынган ырдырдашат. Билип койгула, силерге эскертип коелу. Андайлардын күлү көккө сапырылары эсиңерде болсун. Андан көрө ошондой адамдарды кармоого киришсеңер, ошо турган баарыңардын дароо күнөөңөр арылат. Сиздерге берилген арыздардан жооп качан болор экен? Бизди жумушка чыгарсаңар боло. Прокурор мырза үстүңкү эрдин жалап коет да, тигилердин берген суроосун ыргыткан топтой тосуп алып угууда. Ал иши кылып тайсалдап кутулуп жатат. Ал дагы кимиңердин сурооңор бар дегенсип эки жакты имере караганда, көзүнө мурдатан тааныш табылды чалдыга түштү эле, мырза аны бир пас тиктей калып, падыша ырайымдуу. Ал оор кылмыш кылган кишинин да күнөөсүн качан болсо кечирет. Мисалы, могу жигитти өлүмдөн куткарганда ошонун амирине жараша болгон иш. Ошондой, ишенип койгула мага. Силер андан үмүтүңөрдү үзбөсөңөр, качан болбосун күнөөңөр жеңилденет, деди ал. Таабалды сүйлөөчүдөй кейиптенип мойнун созду. Эмне, бирдеме айтмакчы белең? Сүйлөңүз, деди прокурор ага сылык. Таабалды нардын үстүндө эле. Ал андан акырын жылып төмөн түшкөндө, анын сүрдүү көзү прокурорго кадала калды. Мырза, сиз падыша ырайымдуу дейсиз. Балким чындыр. Бирок ал ырайымдуу болсо, неге андан ырайым сурап барышкан жумушчуларды аттырат? Ооба, мырза, сиз ошону бизге түшүндүрүңүзчү. Баса, ошондо жумушчулар кандайча кырдырды? Атакебиз кантип ошого барды экен, а? Анын себеби өтө жашыруун. Прокурор төрөнүн оозуна мындан бөлөк сөз кирбей, эмнегедир мукактана түшкөндө, өзүнүн айвандай мүнөзүн өзү сезбейт деген ойго келди таабалды. Прокурор маңыз киши эле. Анын айткан сөздөрү күнөөкөрлөрдүн кулагынын сыртынан кетип жатканын өзү кайдан сезсин? Жадатты. Улуктар камерадан шарт чыга жөнөшкөндө күнөөкөрлөр «Булар эмнеге келишти?» дегендей бири-бирин тиктешти. Прокурорго катарлаш бараткан полисмейстер өзү деген чоң улуктун бири болуп туруп, кандайча жаман кишилер менен сылык сүйлөшөт деп ойлонот. Анда прокурор мындай ойго келди. Бул күнөөкөрлөр соо кишилер эмес, булардын саясий жагынан айыпталган кылмышкерлиги тууралуу биздин колдо кандай далил бар? Үч мырза эң акыркы камерага баш багышканда, андан сасык жыт-жыбыр мурундарын жарды. Таза турсаңар боло, деп башын чайкады прокурор. Акыркы камерада жаткандардын ичинде кайраттуу бир көк жал бар эле. Ал нардан төмөн секирип түшүп, эки колун бооруна ала, чоңдордун аңдоостон өзүн катырды. Бали, төрөм, сиз ушу сөздү таап айттыңыз. Ичкенибиз сасык шорпо, жегенибиз арпа унундан бышырмыш болгон чийки атала. Кудай жалгап тултуйуп баратабыз. Семирерибизге көрүнгөнбүз го дейм. Төрөлөр, мындай эми өзүңөр эле калыс боло койгулачы. Анан кантип бизге оору жукпасын. Берки экөө кыңк этишкен жок. Түрмөнүн начальниги тиги күнөөкөрлөрдүн кер какшыкты жылдырып мыскылдаганына ыза боло түштү окшойт. Бул жер силердин үйүңөр эмес, түрмө. Жыргалды үйүңөргө барганда көрөсүңөр, деди. Куу прокурор начальниктин тигилерге обу жок аша чаап ороңдогонун жактырган жок.
Ал анкорлоно күлүмсүрөп: "Болуптур. Биз силердин кай бир талабыңарды канаттандырууга тырышалык. Силер мындагы чийинден чыккан кишилердин алдаган тилине кирбесеңер эле болгону. Айтып коелук, ошондой адамдын саатынан тартипсиздик чыгышы да ыктымал. Кызык. Түрмөдө жатышат да анан тыюу салынган ырды жатташат. Бу кандай кеп, а? Дөдөйлүк. Башка айтар сөз жок." "Жүрүңүз, урматтуу төрө", деди акырын полицмейстер прокурорго. Улуктар контор жакка ашыга басышты. "Мырзалар, силер кимдер менен сүйлөшүп жатканды байкабасаңар керек дейм." "Эх, дөдөйлүк", деди прокурор кызаңдап. Түрмөнүн начальнигинин шаштысы кетип кайсактайт. Ал бөйпөңдө прокурорго бир чети түшүндүрүүгө жана ага кошомат кылып жагынууга аракеттенгенин берки полицмейстер сезип, өз ичинен аны жек көрдү. "Таксыр, бул шүмшүктөргө акырын айтсаң, такыр билишпейт. Кичине эле боор оорусаң, ошо замат кырыңа чыга калышат. Менден китеп бычак сурашкан. Мен далай түрмөлөрдө жүргөмүн. Андай нерселер буларга берилбейт. Бүгүн 5 күн болду. Кашайган көрүлөр балтаны уурдашты. Аны ким алганы белгисиз." "Балтаныбы?" деп кекете сурады суурданган полицмейстер. Балта жоголгонун байкоостон буларга айтып жибергенине начальник өзү да өкүнүчтүү болду. "Сиз угуп жатасызбы, таксыр? Демек бул билгич мырза күнөөкөрлөрдүн бат бошонор жабдыгын колдоруна карматкан тура. Кандай макулук?" деп полицмейстер күчөнө прокурорго даттана карады. Булар начальниктин бөлмөсүнө кире берерде Шакир чал жаңы эле суу тартып келген. Тигилердин балта дегендерин анын кулагы чалды. Түрмөнүн начальниги титирейт. "Өз башымы өзүм балеге кириптир кылдым, дейт ал өз ичинен. Колун ушалап тактайды тык-тык эткизе баскан прокурордун кабагы бүркөлө түшкөндө бөйпөңдөгөн начальник коркконунан тим эле дени өлүп калды. Берки полицмейстер аны кекерлегенсип мурчуят. "Кандай гана болбосун балтаны табыш керек", деди прокурор. "Ооба, табыш керек эле. Сиздер кеткен соң мен катуу чара колдоном. Повардын мойнун толгойм. Түрмөнүн ичин бүт тинтирем. Төрөлөр, сиздер аны мага койгула." "Ашпозчуну чакыртыңыз", деди полицмейстер кекете. Калчылдап өң алаттан кеткен начальник босоого учкан бойдон жетип, анан үнүнүн бардыгынча бакырды. "Эй, анда ким бар? Ашпозчуну мында башым алып келгиле." Ар жактан надзирательдин "Ашпозчуну жибер" деген үндөрү жарыша чыкты. Төрөлөрдүн эч кимиси сүйлөбөдү. Бөлмөнүн ичин тынчтык басты. Баары капалуу турган кезде узун бойлуу, арык, кур куйган, бир көзү саал-паал чагылыр, махорканын түтүнүнө ышталган куйкул сары мурутун жашыргансып, сол колу менен ээлгин баса ашпозчу алактап, төрөлөргө башын төмөн ие жүгүнүп, зыңкыйып тура калганда, прокурор, полицмейстер анын кебетесине таң калгандай тиктешет. "Балта кайда?" деди прокурор олуна ашпозчуга. Жамандык капарында жок ашпозчунун жүрөгү күтпөгөн жерден болктой түшүп, сенек болгондой селдейип катып калды. Ал сүрдөгөнүн беркилерге билгизбөөгө тырышты да араң жүрөк токтотту. "Таксыр, балта курч ашканада эле." "Табылды беле? Аны силерди жоготушуптур дейт го бул начальник төрө." Прокурор такып сураганда ашпозчу эч нерсени байкабастан мактана бабырамак болду. Ашпозчу дөөрүмөк болгондо начальникте жан калбады. "Урматтуулуктарым, мен бир нерсе жоголсо ошонун ордун дароо толтурууга шашам. Эски балтаны колу туткак бир кудай төбөңдөн ургур катып кетиптир. Мына эмесе дедим да өчөшкөнүмөн мындагылардын ар кимисин кекиртектеп тыйын жыйнап жаңы курч балта сатып келдим. Кудай ургандай курч балта экен. Керилип туруп коюп калсаң, күрсүйгөн дөңгөчтөр тең бөлүнөт да калат." Ашпозчу менин сөзүмдү чоңдор жактырышты го дегенсип, көзүн күлүңдөтүп, чычайган мурутун сылап, өз сөзүнө машыр болду. Мурдагыдай айткандарынын үстүнө дагы кошумчалады. "Ошол балта кадимки жөнөкөй темирден эмес, болоттон жасалса керек. Тиммелли укмуштай курч." "Бабыраба, мурутту шайтан", деген начальниктин үнү мунун арт жагынан чыкканда ашпозчу солктой түшүп, жер тиктеп калтарыды. Полицмейстер ашпозчунун маңдайына келе калганда
Анын бүткөн бою бирөө кастык менен кара чаар жыланды сала койгондой дүркүрөй баштады. Эскисин жоготуп, жаңы балта сатып алганга сен кубанып калган экенсиң го келесо. Ошол балта так сен өз башыңды жарарын билбесең керек. Ах, ошол жоголгон балтаны сен кимден көрөсүң? Отун жарган ким эле? Деп прокурор андан такып сурады эле. Дени өлүп калган ашпозчунун башы калтырап араң кекештине сүйлөдү. Таксыр, ошол эч нерсеге арзыбаган балтага кандай ачкөз ит кызыкты экен, деп ашпозчунун тили зорго күрмөлөт. Анын тили ургап, оозунун ичи кермек таамданат. Ботконун буруксуган жыты жанында турган полицмейстердин каңылжарын өрдөгөндө ал боюн оола кала качты. Бер жакта абайлап турган прокурор бышкырып жиберип анан ага "Отунду ким жарды эле?" деп сурады. Күнөөкөрлөр таксыр, деп ашпозчу кылчак артын каранып, тизелерин шалактата кетти. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, кебетеси кызык. Эмне артыңды каранасың? Же балтаны ким алганы эмесиңе келе түштүбү? Мako. Өлдүм. Эми үйүмдү көрбөй калдым. Мени куткаруу үчүн парага жалгыз кетти, уйдун башы кетет, деп ашпозчу өз ичинен капаланат. Балекет бас, бул тилден калды го төрөлөр, деп прокурор түрмөнүн начальнигин күлүмсүрөй карады эле. Ал эки колун эбелектетип чебелене кетти. Прокурордун амал көйлүк ит оорусу кармады. Ашпозчуну капканга түшүрмөк болду. Сиз бизге отун жарган күнөөкөрдү көрсөтсөңүз эле, анан балта заматта табылат. Сиз деген сылык сөз ашпозчуга демөрүм боло түштү. Таксыр, мен аны жазбай тааныйм. Ал кара сакал өзбек эле. Мурда күнү ошол каргыш тигирди кара жумушка кууп барышкан. Аны ошол күнү кечинде бошотту дешет. Андай шорду балтаны башына урат дейсизби? Ага балтанын эмне кереги бар? Ошондой бекен. Ачык ооз, деди прокурор ызырына. Сен бошсуң, кете бер. Ашпозчу шашкалактап арты менен кетенчиктеп баратты да, анан босоого чалынып, чалкасынан барып сулады. Ар жакта турган надзирательдердин бири чоңдордон жүрөгү түшкөн аны жакасынан тартып өйдө тургузуп, "Көзгө көрүнбөй жогол", деди эле. Ашпозчунун караны заматта көздөн далдоо болду. Демек, балта күнөөкөрлөрдүн колуна тапшырылган тора. Сиз эмнени карап жүрдүңүз? Түрмөнүн начальниги прокурорго жооп берүүнүн ордуна шылкыя түшкөндө, полицмейстердин чырагына май тамгандай анын кычуусу гана түшүп, өз ичинен табалап жатат. Балтаны саясий жактан шектүү күнөөкөрлөр уурдатып алган да. Эми ошолор жоголгон балтанын изи суугандан кийин камераларды буза коюп качып кетишери шексиз. Азыр тинте башташ керек. Начальник мырза, сиз алабармандабай балтаны тапкызыңыз. Ашпозчунун өзү шектүү неме көрүнөт. Жанагы акталып кеткен адам мейли жердин 7 катар түбүнө түшүп кетсе да табышыңыз керек. Кандай дөдөйлүк. Бу не деген ачык ооздук? Мырзалар бөлмөдөн түрмөнүн коросуна чыгышты. Ошондо шорду ашпозчу ашканада ыйлап отурган. Ачык терезеден булардын карааны анын көзүнө чалдыга түшкөндө, ал жүрөгү үшүгөн байкуш мештин далдоосуна жашына калды. Дал ошол учурда надзиратель Никифоров 42-чи камера жактан буту үзүлгөнчө жүгүрүп келип, берки төрөлөргө утурлай какая калып, үнүн басаңыраак чыгара коурады. "Төрөлөр, 42-чи камераны тешип качып кетишиптир." "Кимдер? Саясий күнөөкөрлөрбү?" "Жок, башкалар." "Эмне дейт?" деди 3 мырза тең жарыша. Булар түрмөнүн сырт жагын көздөй чуркашты да 42-чи камеранын тушунан 50 метрче жердеги чоң теректин далдоосунан жердин алдынан казылып чыккан тешикти табышты. "О, Кудай, кандай амалдуу иттер эле", деп башын мыкчыды түрмөнүн начальниги. Аңгыча ар жактан "Мына", деп полицмейстер додо болуп жаткан акыр-чикирлердин жанынан балтаны беркилерге көрсөттү. Так ошол кезде дубалдын бурчунан Шакир башын кылтыйтып, күйгүлтүккө түшкөн тигилерди карап турду. Мырзалардын тамандары жерге тийбей, кайра короону көздөй жүгүрүшкөндө,
Суу ташыгыч абышка учкан бойдон арабага чегилүү турган жапалдаш кара аттын узун жалын тарамыш боло калганда анын кулагына: «Бу тешиктен түн ичинде эмес, күндүз деле чыга качууга мүмкүн. Ашпозчуну конторго сүйрөп келгиле», деп полицмейстер бакылдаганда надзирательдер ашкананы көздөй жүгүрүштү. Жүрөгү түшүп калган ашпозчу өзүн көздөй келатканын көрүп, кайнаган казанга боюн ыргытып жиберчүдөй алактайт. Ашпышымга кар лапылдатып жаап келди да, анан ачылып кеткен соң ашпозчу көзүн жылтыратып камеранын биринде камалып калган. Ал бир окумда түнөргөн камеранын ичин элеңдеп тиктеп туруп, анан үнүнүн бардыгынча: «Менде эмне жазык? Мен казандан бөлөк кайсыны билчелим?» деп жазыксыз ашпозчу катуу бакырып, бетин бекен баса өксөгөндө, тегеректеги камерадагыларга анын аянычтуу үнү араң угулган сыйт. «Кандайча мени жалгыз камашат? Мен саясий күнөөкөр белем?»